Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин ЕАЭПке мүчө мамлекеттери темир жол каттамын жакшыртуу багытындагы бирдиктүү долбоорлорду колдоого алат. Анда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу жана Луговая балыкчы темир жол участогун электрлештирүү бар. Азыркы тапта ички жолдордун абалын жакшыртуу боюнча иштер ишкананын жеке каражатына ишке ашууда. Перегон Кант Ивановка 3807 километр, 3812 километр, 3814 километр и Токмок Быстровка 3869 километр. Уже шпал которулду. Анан дагы жаңы рейс котордук. Карабалта разъезд 141, это разъезд 148. Перегонда которулду 2 километр, 3936 километр и 3935 километр жаңы рейс салдык. Азыркы тапта балыкчы Кочкор темир жолунун экинчи чакырымы курулуп, андан аркысы уланууда. Бул темир жол келечекте Кара Кечеден ары да уланып, Макмал аркылуу Жалал Абадка жетип, өлкөнүн түндүк-түштүк бөлүгүн бириктирип турат. Долбоор мамлекеттин эсебинен курулуп, эч кандай кошумча инвестиция тартылган эмес. Темир жолду толук аяктоо 2030 жылга пландалууда. Анын ар бир чакырымы $1 700 000 курулат. 2026 жылга чейинки планыбыз бар. Ал жакта 34 жүргүнчү ташуу вагондорду алуу аракеттери иштелип жатат. Андан сырткары 4 магистральный тепловоз алабыз деп атабыз. Ал дагы планда бар. Анын баарын биз 26 жылга чейин иштеп чыгып, ошонун баарын алганга аракет кылабыз. Унаа каттамынан сырткары темир жол тармагын өнүктүрүү, жүк ташууда жана эл аралык байланышты күчөтүүдө негизги багыт катары колдонуу алдындагы 5 жылдыктын планы. Учурда эл аралык темир жолдун техника-экономикалык иликтөө иштери аяктап калды. Элиза Нурматова, Раскелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24.